Шашылыш билдирүү 4-7 июнь күндөрүнө карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 2019 жылдын 4-июнунан 7-июнуна чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 3-июнда көпчүлүк аймактарда, 4-5 июнда кээ бир райондордо жаан жаап, күн күркөшү, бийик тоолуу райондордо каар жаашы күтүлөт. Чүй облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондордо, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жана Ысык көл облусунун чыгышында жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо мөндүр жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, 2-июнда кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы бир аз төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, унаа, энергетика жана коммуникациялык кызматтардын ишин жана жайыттарда мал кармоону кыйындатат. 2019 жылдын 4-5 июнь күндөрүнө күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Ошол себептен жергиликтүү калктын жана мекемелерден, ишканалардан, уюмдардын күч кызматтарын тартуу менен арыктарды, суу өтүүчү түтүктөрдү тазалоо иштерин жүргүзүү зарыл. Булак Калыс медиа.